Мен азыр Ат башынын Ак Муз айылындагы Өмкө каналынын башында турам. Бул жакта чакан ГЭС курулуп жатат. Бул ГЭС Нарын облусундагы быйылкы эгемендүүлүк майрамында жаңы ишке бериле турчу 17 объектинин бири. Чакан ГЭС саатына 1,5 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Ички инвестордун демилгеси менен курулууда. Жакын жайгашкан айыл тургундары жумушка тартылып, учурда курулушта 50ге жакын адам иштеп жатат. Өзүбүзгө да жакшы болду келип кетип иштеп турганга. Тамак ашы жакшы. Жумушубуз туруктуу, бардык условиясы менен Кудайга шүгүр баары жакшы. Өз туулган жерде иштеп тапканга не жетсин. Бияктан деле тапса болот. Бияк деле жакшы. Айлык маянасы деле жогору бияк деле. ГЭСтин курулушу өткөн жылдын күз айларында башталган. Учурда 70% жумуштар аяктап калды. Бүгүн эртең бетон буяк эмес стенкасы бүтөт. Кудай буйруса суу тартылгандан кийин кайда эметип алып анан уже эмелердин установкаларын кылабыз. ГЭСтин өзүнүн установкалары. ГЭСтин өзүнүн уже бетонный жумуштары почти бүттү. 90% бүттү десек болот. Азыр эми мына акыркы бетондорду куюп атабыз. Анан эми установка калады. Установкасын ошол буйруса суу тартылгандан кийин болот. Чакан гидроэлектростанциянын курулушу менен бир гана электр кубаты өндүрүлбөстөн дыйкандарга суга суу жеткирүү жагы да жеңилдейт. Себеби Ат башы ГЭСинде 900 гектардан ашык айдоо аянтына суу бөлүштүрүүчү жай дагы жаңыланып, ага туташ каналдагы оңдоп түзөөдөн өткөн. Муну менен райондук суу чарба башкармалыгы бир топ каражатты үнөмдөп калды. Бизге ушу башкы сооруженияда жылда 300-400 миң сомго ремонт кылынчу. Ошолор үнөмдөлдү. Астындагы сооружениялардын астылары бүт алмашылып, жаңы куюлуп, бизге жакшы жеңилдиктер болду. Жылда ошо суу жеп кетчү. Булар аябай качественный жакшы бышыктап, арматурасын бекем кылып, цементи да качественный экен. Готовый раствор менен жасашты булар. Таманын аябай жакшы жасап беришти. Белгилей кетсек, учурда мындан тышкары Нарын облусунда кубаттуулугу 100 мегаватт болгон Куланак ГЭСи жана Акталада 1 мегаваттык Чакан ГЭС курулууда. Алдыда Нарын дарыясын бойлой дагы бир катар ГЭСтерди куруу үчүн ички жана тышкы инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Норзабаев, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары, Ат башы району.